Саламатсыңарбы? Сабактын темасы стилдердин каскаддык таблицасында элементти рамкага алуу деп аталат. Сабактын максаты веб-беттеги элементтерди CSS-тин жардамында рамкага алууга үйрөнүшөт. Бул сабактын жыйынтыгында төмөндөгүдөй күтүлүүчү натыйжаларга ээ болушат. Веб-бетке элементтерди коюуну, элементтерди рамкага алууну билет. Элементтерди веб-бетте позициялоону, рамканын ар кандай түрлөрүн пайдаланууну жасай алышат. Ал эми CSS-тин жардамында сайттарды кооздоодо жана сайттарды долбоорлоодо колдоно алышат. Жаңы темабызды өтүүбүздөн мурда биз сабакка керектүү өтүлгөн материалдарды кайталап алайлы. Веб-бетке сүрөт коюу үчүн кайсы теп колдонулат? Ойлонуп көрөйлү. Ооба, ING теги колдонулат. Туура. Эгерде силер башка варианттарын тандаган болсоңор, анда төмөндөгүдөй жардам алып көрөйлү. Кичине кайталоо жүргүзүп алайлы. ING теги веб-бетке сүрөт коюу үчүн колдонулат. Жана бул тегдин төмөндөгүдөй параметрлери бар. Src сүрөттүн маршрутун берет. Башкача айтканда, бул сүрөт кайсы папкада жайгашкан, кандай ат менен ушул жерден берүүбүз керек. Ал эми alt параметри бул альтернативдик текст. Бул эгерде сүрөтүбүз веб-бетке чыкпай кала турган болсо, анда ал сүрөт эмне жөнүндө экендигин альтернативдик тексттен билсек болот. Width жана height параметрлери сүрөттүн өлчөмүн берүү үчүн колдонулат. Width параметри сүрөттүн туурасын берсе, height параметри сүрөттүн бийиктигин берет. Анда кийинки сурообузга өтсөк, элементти веб-бетте жайгаштыруу касиетине тиешелүү маанилерди тапкыла. Демек, бизде бул жерде бир нече касиеттер берилген. Алар элементти жайгаштыруу касиетине тиешелүү болсо, бул сандыкка топтойлу. Ал эми ага тиешелүү эмес башка касиеттер болсо, анда экинчи сандыкка топтойлу. Кана ойлонуп көрөбүз. Margin деген касиет бул элементти жайгаштыруу касиетине киреби? Көрөйлү. Ооба, элементти жайгаштыруу касиетине кирет экен. Ал эми background касиетин көрөйлү. Жок, бул башка касиетке кетет. Position касиетин көрөйлү. Ооба, бул дагы элементтерди жайгаштыруу касиетине кирет. Display касиетин көрөйлү. Ооба, бул дагы элементти веб-бетке жайгаштырууда колдонулат. Ал эми color касиети жок, бул башка касиетке кирет. Эгерде силердин дагы ойлоруңар ушундай болсо, анда эң жакшы. Ал эми туура эмес болгон болсо, анда жардам алсаңар болот. Жардам алуу үчүн Талмунун YouTube каналындагы төмөндөгү ссылка менен берилген видео сабакты көрсөңүз болот. Анда жаңы темабызды баштайбыз. Биз веб-бетке ар кандай элементтерди коюу мүмкүн экендигин билебиз. Сүрөт, текст, ар кандай кнопкаларды, блок элементтерин жана башка. Мына ушул элементтерди кооздоп, сыртынан рамкага алуу үчүн бизде border касиети колдонулат. Border касиетин орнотуу үчүн биз төмөндөгү параметрлерди беришибиз керек. Border width параметри менен биз рамканын сызыгынын жоондугун беребиз. Ал эми border style бул рамканын ар кандай сызыктарынын түрлөрүн сунуштайт. Ал эми border color рамканын сызыгынын түсүн тандоого мүмкүнчүлүк берет. Биз бул 3 параметрди орнотушубуз керек. Ал эми кээ бир учурда бул 3 параметрди бир эле параметрге бир эле команда кылып бириктирсек болот. Ал үчүн border касиети. Демек, border касиетинен кийин биз рамканын жоондугун, рамканын сызыгынын түрүн, андан кийин рамканын түсүн берсек болот. Мисалы, төмөндөгүдөй border 2 пиксель, solid green.
башкача айтканда жоondугу 2 пиксель болгон жашыл түстөгү бул рамканын солид болсо түрүн берет, сызыктын түрүн берет. Азыр биз сызыктын түрлөрү менен кеңири таанышабыз. Мында рамканын сызыктары ар кандай түрдө берилген. Байкап атсаңыздар керек, ушул чек бурчтукка алынган рамкалардын түрлөрү ушул ичинде жазылган параметр менен орнотулат. Мисалы, dotted менен рамканын сызыгынын түрү бул жалаң чекиттерден турган болот. Ал эми double бул сызык 2 сызыктан турат дагы, ушулдай көрүнүштөгү рамканы берет. Ал эми solid бул рамка бир эле сызыктан алынат. Ал эми dashed рамка үзүк сызыктан турат. Radius деген параметр бул рамканы сыртка чыгарып, тоңпоок рамканы берет бизге. А graph болсо ичке кирген рамка болот. Мындан сырткары рамканын бурчтарын тегеректөөгө мүмкүн. Ал үчүн border radius касиети колдонулат. Эгерде border radiustан кийин биз бир эле радиус бере турган болсок, анда бизде көрүнүп тургандай рамканын төрт бурчу ушул радиус менен тегеректелип, төмөнкүдөй көрүнүштөгү рамканы ала алабыз. Ал эми border радиуска 2 радиус бере турган болсок, анда биздин рамкабыздын сол жогорку бурчу менен оң төмөнкү бурчу биринчи радиустун мааниси менен, ал эми оң жогорку бурч менен сол төмөнкү бурч экинчи радиустун мааниси менен кичине эки бурчтары өзгөчөлөнгөн рамканы алууга мүмкүн. Ал эми border радиустан кийин биз 4 радиус бере турган болсок, анда бизде берилген рамканын ар бир бурчу ар кандай тегеректелген төмөндөгүдөй рамканы алсак болот. Бул жерде радиустарын ар бир колдонуучу өзү орнотууга мүмкүн. Мына ушул азыр теорияда берилген материалдарды биз практикада көрөлү. Sublime текстик редакторунда HTML жана CSS файлы түзүлгөн. HTML файлыста IMG тегинин жардамы менен сүрөт коюлган. Биз ал сүрөттү азыр браузерден көрүүгө болот. Мынакей. Себеби азыр ушул сүрөттү рамкага алуунун бир нече жолун көрсөтөм. Ушул сыяктуу веб беттеги каалаган элементке рамкага колдонууга болот. Ал эми CSS файлыста эч кандай код жазыла элек. Азыр биз ушул сүрөттү рамкага алуу кодун жазып баштайбыз. Демек, IMG теги, бул жакта дагы экранды чоңойтуп алайлы. IMG теги үчүн код жазабыз. Биринчиден сүрөтүбүздү кичине ортого жылдырып алайлы. Ал үчүн margin left сол жактан 20% жылдырайлы. Ал эми margin top үйдө жактан 50 пикселге чейин жылдырып алайлы. Буну браузерден азыр көрсөк болот. Браузерди жаңыртабыз. Мынакей биздин сүрөтүбүз ылдый жылды. Эми бул сүрөтүбүздү рамкага алабыз. Ал үчүн border касиетин колдонобуз. Border касиети рамкабыздын жоондугу
3 piksel болsun deyli. Ал эми сызыгыбыз түз гана сызык болушун ал үчүн Solid деген рамканын түрүн колдонобуз. Түз берейли. Түздү браузерден тандап алайлы. Цвет HTML. Бизге бул жерден 16-лык код менен түстөрдүн ар кандай түрү берилген. Биз азыр рамканын түсүн каалагандай тандап алсак болот. Мисалы, рамкасын түзү көп болсун дейли. Анда сайттан кийин мынакей түстү коюп атабыз. Анда азыр рамкабызды көрсөк болот. Азыр рамка менен контенттин ортосуна кичине аралык берейли. Анын үчүн padding bir 5 piksel bereyli, 3 piksel bereyli. Ушул эле сүрөттүн рамкасын азыр 2 сызык менен берели. Анын үчүн Select'in ордуна double'ды колдонобуз. Бул өзгөртүүбүздү сактайбыз дагы браузерден кандай өзгөрөт көрүүгө болот. Мынакей 2 сызык. Кааласак түсүн өзгөртсөк болот. Ал үчүн түстү көрөлү. Мындай түстү тандап алайлы каалагандай. Плюс айлаттык. Демек, буну түстү өзгөртсөк болот кааласак. Сактайбыз. Браузерден көрөлү. Мынакей биздин түсүбүз диаметри түстү өзгөрдү. Rich кана анда бул рамканын дагы түрүн өзгөртө турган болсок, Rich'ти колдонуп көрөлү. Бул браузерде кандай көрүнөрүн байкайлы. Рамканын сызыгында жоонураак кылайлы. Мисалы 5 пиксель деп коелу. Мынакей компою сыртка чыгып турган рамканы алдык. Ал эми border radius'ты колдонуп көрөлү. Border radius 50% бере турган болсок, радиусту анда биз төмөндөгүдөй тегерек сүрөт алууга болот. Мүмкүн 50% эмес, пиксель менен дагы берсек болот азыр. Мисалы, бардык бурчтары 20 пиксель менен болсун дейли. Ар бир учурда өзгөрүүнү сактап турушубуз керек. Ал эми бул жака келгенде браузерди жаңыртышыбыз керек. Мындай рамканы алып алдык. Демек, border касиети менен рамканын жоондугун, рамканын түрүн жана түсүн берүү менен
каалаган элементти рамкага алууга болот. Ал эми бурчтарын тегерек кылуу үчүн border radius касиети колдонулат. Эми тапшырма төмөндөгүдөй веб бетти түзүүгө берилет. Мынакей сүрөттүн рамкаларын ар кандай формада өзгөртүп түзүп чыгасыңар. Ал эми төмөндөгү кошумча материалдарды колдонууга болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Саламатта калыңыздар.